Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Учурда биз Талас облусунун Талас районундагы Арал айылындабыз. Бул атактуу Береке аттуу кой. Кимде ким Арашандын каймактарын издегендер болсо, мына ушул кой боюнча көрсөтөбүз. Бул кой сатылбайт. Жөн гана сиздерге бир маалымат катары көрсөтөлү дедик. Негизи Арашан кандай болот деген кишилерге мына ушул койду мен атайын көрсөтөйүн деп Жамалбек байкенин бул жак кайниси байланышып, азыр мына ушул койго келдик. Кимде ким Таластагы эл аралык выставканы көргөн болсо, чоң койлор арасында Береке чыкты. Салмагы 141 килограмм чыкты. Бул экстерьерден сулуулугу жана салмак боюнча абсолютно чемпионка болду бул кой. Азыр бул кой кысыр. Выставкада көп кишилер бооз экен деп сүйлөп атты. Кой кысыр экен. Азыр мына ушул кой боюнча бир кызыктуу маалыматтарды айтабыз. Бул Береке аттуу койдо кызыктуу маалыматтар өтө көп экен. Негизи тектүү малдын өзүнчө бир кызыктуу бир факттар болот го. Анткени биздин мурунку жомоктордо, мишмиштерде бир баатырлардын аттары дагы бир башкача болгон, баатырлардын иттеринде да бир башкача сыпаттар болгон го. Азыр мына ушул атактуу койдо да бир башкача сыпаттары бар экен. Талгат байкем кармап турат. Бул миллиондун энеси, көпчүлүгү миллион менен баярды көп тааныйт. Мына ушул кочкорлордун энеси. Бул кой өзү Тимур байкеден чыккан экен, 80 аттуу кочкордун кызы. Бул 7 жолу тууптур. Бир канча балдары өлгөн. Мунун биринчи баласы ургаач болгон экен. Ал туулгандан кийин өлүп калган экен. Андан кийин Камыш деген кочкорду Чүй жакта жакшы билет. Экинчи баласы экен. Андан кийин миллион туугандар Кубаныч Мыктыбаевда 231 килограмм салмак көрсөткөн миллион дейт. Миллиондан кийин Алатоо деген кочкор. Алатоодон кийин азыр Чүйдө баарын суктанткан Баяр. Кичине өйдө жылбан. Бул Баяр да эгисе? Баяр менен Алатоо эгисе? Алатоо менен Баяр эгисе. Ошондо 7. Бул 7 баласы бар экен да биз билген. 6 7? 6 7-чи туу, 7-чиси туубай калды да. Туура. 6-ны тууган. 6-ны тууган, 7-чи туубай калды, бул койдун эң кызыктуу факты, бул жалаң 15 октябрь күнү гана күйлөйт экен да бул кой. Көпчүлүгүндө ушундай тууган экен. Ага чейин качпайт экен негизи. Канча качса да качпайт экен бул кой. Кайсы кочкорлорду 15 мартта тууган дедиңиздер? Миллион Алатоо Баяр. Миллион Алатоо Баяр үчөө тең 15 март күнү туулган экен да. Негизи муну Нүкөш байке алып келген. Нүкөш байкеден Жамал байке алып келген. Жамал байке муну миллион аттуу анан Алатоо деген балдарын сатып алган да. Миллион Казакстанга муну ушул Жамал байке өзүнүн короосуна сатылган. Мунун азыркы түрдө сатылып же бир баа берип сатылбай калган кочкорлорду эске албаганда, жалаң бир факт түрүндө наличка акча эсептеп сатылган кочкорлорду мына биздин азыр тарыхта Кыргызстанда рекорду $36,000 бул Баяр туугандар. Мунун баласы Баяр азыр Чүйдө өтө чоң резонанс жаратып атат. Береке деп. Бул Арашан көзүнчө сөз кылайлы, бул машалла, мына койдун тиштери али бул картайбаптыр го, жаш боюнча жүр. Кой машалла. Талгат байке бул азыр кандай? Талада жүрөбү негизи кой. Арыктатайлы деп көккө чыгарганбыз. Негизи табигый жүрүшү бул талада жүрө алабы, кандай кой негизи? Талада жүрөт, тоодо деле жүрөт. Нүкөш байке да тоодо деле жүргөн да. Только весовой направление деди муна, Өтө эт боосунда күчтүү дейт да буну. Машалла. Чөптө деле эттен өрөт да. Жамалбек айтып аттı го, короодо мында калып калган чөптөрдү чекеден жей берет депчи. Мындай. Муну арыктатыш өтө кыйын экен да. Кой көбүнчө өмүрүнүн көбүнчө семиз жүрөт экен, кой. Ошондой. Машалла. Саман жезе деле эттен өрөт да. Кандай дейсиз? Таза саманда деле эттен өрөт да. Выставкага даярдык көргөн жокпуз. Кандай жөн эле короодо турган. Короодо эле турган, ошол эле алып барып. Машалла. Кочкор сымал эле да мунун караңыздар жоондуктары. Негизи машалла мына ошо кой. Анан бул койдун кызыктуу факттары көп экен. Азыр бир четтен Талгат байке экөөбүз кеп кыла береличи. Мунун жанакы өңүнүн тазалыгын айтты. Кышында мунун жүнү кыска болот да, өспөйт деди. Өспөйт. Кышында тыгы жүн чыгат монда болуп.
5 сантиметр өсіп тұрып тоқтап қалады да. Болды. А bir qarış uzatırbaydı. Uzarбайды. Bunun balları da bütün şunday deydi. Миллиондан ушундай. Maşallah. Байырда ушундай. Береке. Чыныгы арашан деп ушу кой десептейт көпчүлүгү. Эми башка койлор да бар эми. Мисалы үчүн ушу видеодон көрсөтүп коелу арашан кандай болушуну. Мына туяктын, буттун жайгашкан жерлери, мына белинин жайгашкан жерлери арашан өтө сүттүү болот дейт. Бул сөздү биздин Павел деген Украинадан келген өкүлүбүз айткан, билесиздерби? Павел деген украиналык bir фермер бар. Кыргызстанда ар бир выставкага келет. Ошол киши айтат го выставкаларда да Кыргызстандагы койлорду саасак өтө майлуу экен депчи. Могу кой туугандан кийин 3 күн коозусу эме албайт дейт. Соскалары өтө чоң болот экен мондай. Могу караңыздар. Азыр бул кысыр, Кысыр, Жамалбек өзүндө качан качырасыздар буну? Октябрдын 15-леринде буйрса. Октябрдын 15-леринде. Ага чейин ошо качпайбы? Ага чейин качпайт. Качкан эмес. Качканда эмес буга чейин. Качканда эмес. Бул өтө кызыктуу факт экен, Машалла. Мына желиндердин соскасынын чоңдугун караңыздар. Бул мастит эмеспи? Жок. Мастит эмес. Ошо. Жок, кичине ушундай ойлоп кетет экенсиң да. Жаман чоң го желин соскалары. Туугандан кийин үрпүлөрү уйдукумдай эле болот да, чоңго. Желин, өтө чоң болот экен. Машалла. Мен эсимден чыгып калды жана кызыктуу факт сиздер айтып аткандар кайра. Көп эле айттыңыздар го кой боюнча. Береке деп мындай биздин жаңы баштоочулар үчүн ушу койду эстеп жүрүңүздөр. Бул эми баягы Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан ичинде бул эң атактуу койлордун бири да. Анткени бул өзүнүн эң эле биринчи сиздер көрүп аткан сулуулугу менен таң калтырат. Анан берген тукумдары менен мен бул койду жакындан экинчи жолу көрүп атам, алыстан бир жолу көргөм. Трассада. Ошо алыстан көргөндө эле мен жактырып калгам бул койду. 2021-жылы Нүкөш байкенин короосунда болсо керек ал жылы. Нүкөш байкеде болчу? Болду. Мына койдун соскалары да. Бул мастит эмес, өзү ушундай экен да. Тууганда вообще чоң болуп калат дейт мындай. Узарып. Павелдин сөзүн эме эстедим. Кече выставкада да айтты го. Мен булардын сүттүүлүгүнө таң калам депчи. Сүт менен иштейт экен го. Молдавияда өзү. Койдун сүтү менен. Машалла. Үнү өтө жоон экен. Мына уктуңуздарбы? Байнтировкадан өткөн эмес, Вообще. Өткөргөнсүздөрбү? Өткөн. Кандай? Биринчи класс, экинчи класс дегенде. Бул кайсы жыл өткөн? Биринчи келген жылыбы? Бул быйыл өттү. Быйыл болуп калды ошондо. Элита. Элита кирди. Элитанын элитасына. Бизде арашанда категория бар экен, супер элита дегенчи. Элита менен токтой бекен. Супер элитасын билбейт экем. Элита деп эле жазылат да. Мен билишим боюнча аңгус уйлар бар го. Ошолордо элитанын супер элита бар да, категория. Бизде деле киргизсе болмок экен, Анча-мынча өтө атактуу койлорубузду супер элитага киргизсек болот экен.